тазалык, тажрыйба, мамлекетчилдик. Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде талапкер Жайчиев Эмиль Аканбекович 1976 жылы 22 декабрь айында Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Көк Жаңгак шаарында жөнөкөй карапайым үй бүлөтө төрөлгөн. 1994 жылы Винсовхоз айылындагы Гагарин орто мектебин бүтүргөн. Ошол эле жылы Жалал-Абад облусундагы мамлекеттик технологиялык факультети окуу жайына тапшырган. 2002 жылы Москва финанс-экономикалык институтуна тапшырып, 2006 жылы аяктаган. 1999 жылдары Москва шаарына убактылуу эл катары эмгектенүү үчүн келген. 4 баланын атасы, 3 уул, 1 кыз, 1 неберенин чоң атасы. Учурда Москва шаарында жеке ишкер болуп эмгектенет. 2020 жылы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен Жогорку Кеңешке талапкер болгон. 2020 жылы март айында пандемия учурунда Москвадагы кыйналган мекендештерибизге жардам көрсөтүп, Костелге, көчөдө калган Кыргызстанга, учуп кетип жаткан аэропортто калып калган 300дөй кыргыз жарандарын жатаканага тамак аш менен камсыздап 4,5 ай жардам колун сунуп турду. 2006-2011 жылдар аралыгында кыргыз диаспорасында тең төрагалык милдетин аткарды. 2012 жылы Москва шаарындагы Манас атабыздын айкелинин ачылышына негизги демилгечилердин бири жана ошондой эле демөөрчү катарындагы атап кетүүгө болот. Бажы биримдигине Кыргызстан киребиз, кирбейбиз деп турган кезде Кыргызстанга барып пресс-конференция берген. Киришибиз керек деп, мигранттардын жашоосун жеңилдетүү үчүн Груз 200 боюнча канчалаган мигранттарга жакындарынын сөөгүн алып келгенге ар дайым жардам берип келет. Бүгүнкү күндө мекенге кызмат кылуу максатында, мигранттардын үнүн жеткизүү максатында жакында келе жаткан 28 ноябрда шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен 7-ордунда Жогорку Кеңешке депутат болууга аттанууда. Жайчиев Эмиль Аканбекович, номер 7. Елим Кыргызстан, жерим Кыргызстан.